Кутман кечиңиздер менен. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган жаңылыктарды Тимур Владислав тааныштырам. Алгаш чыгарылыштан кыскача. Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылды. Окту тажик чегарачылары такталбаган аймакта атканы айтылды. Бишкек мэриясы Өнүгүү Прогресс партиясына басым жасоону улантууда. Эми баш кала бийлигине борбордук шайлоо комиссиясы кошулду. Башкы прокуратура Алексей Елисеевке адвокаттык лицензияны узартуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова башкы прокуратуранын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгогонун мыйзамсыз деп эсептейт. Бүгүн эртең мененки саат 8:25-те Тажикстандын чегарачылары Кыргыз-Тажик чегарасындагы такталбаган аймакка кирип келип, абага себепсиз 3 жолу эскертүү иретинде ок атышты. Окуя Баткен облусунун Самаркандек айыл аймагынын Миңөрүк калктуу конушундагы Кыргыз-Тажик чегарасында болду. Маалыматка ылайык эртең мененки саат 8:25-те Тажикстандын чегарачылары Кыргыз-Тажик чегарасындагы такталбаган аймакка кирип келип, абага себепсиз 3 жолу эскертүү иретинде ок атышкан. Тажик чегарачыларынын бул аракетине жооп катары Кыргыз тараптан да асманга эскертүү иретинде ок атылган. Окуянын айынан эч бир тарап жабыркаган эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачылары дароо жолугушуп, Кыргыз тарап мындай аракеттерге жол берилбеши керектигин айткан деп айтылат маалыматта. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар аталган окуянын иликтөө чечимин кабыл алышты. Учурда Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал туруктуу. Нурада кайрадан жер силкинди. Жер титирөө өткөн жума күндөн баштап болууда. Анда Кытайдын аймагында күчү 6,8 балга жеткен жер титирген. Анын очогу Нура айылынан 33 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда жердин силкинүүсү 2,5 балды түзгөн. Анын күчү Бишкек шаарында жана өлкөнүн түштүк аймагында да сезилген. Шинхуа агенттигинин билдиришинче, Кытайдын Актоо аймагындагы айылда үй кулап, анын тургуну каза болгон. Жалпысынан 6 үй жабыркаган. Жер титирөө дем алыш күндөрү да болду. Бишкек мэриясы Өнүгүү Прогресс партиясына басым жасоону улантууда. Эми баш кала бийлигине борбордук шайлоо комиссиясы кошулду. 23 ноябрда Бишкек аймактык комиссиясы партиянын мэрияга карата айткандары үчүн соттун чечимсиз эскертүүсүн берсе, 27 ноябрда БШКнын жумуш тобу Өнүгүүнүн арызын жабык карап, журналисттерди катыштырбай койду. Борбордук шайлоо комиссиясындагы доо арыздарды жана үгүт материалдарды караган жумуш топтору. Доо арыздарды караган жумуш топко Өнүгүү Прогресс партиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн арыз берген. Себеби аймактык комиссия 23 ноябрда партияга мэриянын кайрылуусу боюнча эскертүү берген. 22 ноября в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступило письмо от мэрии города Бишкек, где указаны были, что на интернет-сайтах была опубликована неверная и недостоверная информация. Значит, мы, рассмотрев приложенные материалы, это были конкретно, значит, высказывания кандидатов от партии Өнүгүү Прогресс, значит, Бишкекская территориальная избирательная комиссия вынесла предупреждение 23 ноября. Бирок Өнүгүү партиясы эскертүүнү 24 ноябрда гана алган. Ошондой эле эскертүү чечими партиянын өкүлүнүн катышуусуз чыгарылган. Эскертүү негизсиз деп ага макул болбой 25 ноябрда аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн даттанып БШКга кайрылышкан. Партия өкүлдөрү арызды БШКга 19:30 алып барышканда жалпы бөлүм арызды кабыл албай. Бөлүм башчы Чынара Алыбаева 18:00дөн кийин доо арыздарды кабыл албагыла деп БШК төрайымы тапшырма бергенин айткан. Бул боюнча актылар түзүлгөн. Ошентип ызылдап атышып, доо арыз 19:45-те БШКнын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова мыйзамды сактап берилген арызды кабыл алган. Арызды кароо 27 ноябрга саат 14:00 белгиленген. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы даттануу арызынын мөөнөтү өтүп кеткен деп аны карабоо өтүнүчүн келтирген. БШК жана маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарын четке кагып, ачык айкындуулук негизги принциптерин бузуп, жумуш топтун жыйынын жабык өтүшүн БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев катуу аракет кылды. Кайсы бир партияларга же болбосо талапкерлерге бир пиар болбосун деп, бул отурумду жабык түрүндө өткөрсөк деп сунуш киргизип атам. Себеби азыр радио турат, окшойт, телевидение турат. Эми бул ар бир айтылган сөзүбүз аркы же бул партияларга же пиар же кара пиар болуп калышы мүмкүн деп эсептейм.
Башка мүчө Назарали Арипов маалымат каражаттарын арыз берген тарап чакырганын жана жергиликтүү кеңештерди шайлоону өткөрүүнүн 6-беренесине ылайык алардын катышуусуна жолтоо болбоого үндөдү. Биз БШК мүчөлөрүнө жана жалпы эле көрүүчүлөргө мыйзамды эскертип койсок. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. 6-берене шайлоо процессиндеги айкындык. 1. Шайлоо комиссияларынын иши айкын жана ачык жүзөгө ашырылат. 2. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналыштарына төмөнкүлөр катышууга укуктуу. Жогору турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, талапкерлер, талапкерлердин өкүлдөрү, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Мыйзамга биз баш ийишибиз керек. Бир эле заседанияда эмес, бул жерде орчундуу маселелер каралып атканда биз ачык, айкын өткөрүшүбүз керек. Бул жерде саясий күрөш жүрүп атат, ону мойнубузга алышыбыз керек. Ошонун үчүн биз бардыгына ачык, айкын, бардык партиялар эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ошону билиш керек. Мен ойлойм, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Аны эмне кылабыз, урматтуу туугандар? Мен анда добушка коеюн. Жок, эме кылыш керек. Азамат Турдакынович, бул жерде добушка койгон болбойт. Бул жерде биз өзүбүз биз мына мыйзам борбор шайлоо комиссиянын циктин мыйзамы негизинде биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Бул добушка коюла турган нерсе эмес. Добушка чечим коюлат. Бул ким за, ким против. Мына жумуш топтун киргизип добушка коюлбаш керек. Биз бул жерде толук гана мыйзамга баш ийишибиз керек. Дагы бир мүчө Бактияр Кадыров журналисттер жыйынга катышса өзү катышпай турганын айтып, залдан чыгып да кетти. Ошентип, орой айтканда журналисттерди жыйындар залынан Асаналиев кууп чыкты. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйындарды жабык өткөрүү жакшылыкка алып келбей турганын эскертти. БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү аймактык шайлоо комиссиясынын позициясын колдоого алган өкүнүчтүү. Өнүгүү партиясы борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгаарын билбейт. Бирок туура эмес чечим чыгарса сотко кайрылууга даярдыгын айтышууда. Пурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Шайлоодо көп каражат жумшагандардын башында республика ата журт турат. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фондунан сарпталып жаткан каражаттардын көлөмүн жарыялады. Маалыматта республика ата журт 15 миллион сомго чукул акча коротуп, азырынча эң көп каражат сарптап жаткан партия экени маалым болду. Жумшаган акчасынын көлөмү боюнча экинчи орунда КСДП партиясы туруп, шайлоо фондунан 12 миллион сомдон ашык каражат короткон. Ал эми 10 миллион сом сарптаган Өнүгүү прогресс 3-чү сапта. Кыргызстанда 11 декабрда 22 шаарда жана 380 айылдык аймакта жергиликтүү шайлоо өтөт. Бул күнү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору да жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Алексей Елисеевке адвокаттык лицензияны узартуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин ачкандыгы белгилүү. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова башкы прокуратуранын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгогонун мыйзамсыз деп эсептейт. Анын айтымында 2010-жылы Елисеевдин лицензиясын узартпай коюуга негиз жок болгон. Бул тууралуу Аида Салянова Сентябрь телеканалына кеңири маек берген. Бул тууралуу акшам берүүсүнөн көрүңүздөр. Ушул ишти козгогонго катышкан адамдар сөзсүз түрдө жооп бериш керек деп ойлойм. Анткени бул жерде айдан ачык эле ошол орусча айтканда атайлап кылмыш иш козголжусу жана мен айтып аткан заведомость дегени көрүнүп эле турат. YouTube каналында Караколдогу медициналык окуу жайдын директорун өлтүрүүгө шектелгендин күйөөсүнүн видео кайрылуусу пайда болду. Нурлан Бейшембиев аттуу жаран «Менин укугумду ким коргойт» деген аталыштагы тасманы 25 ноябрда жайгаштырган. Видео кайрылууда ал аялынын кармалуусу тууралуу айткан. Жана эгер аялы күнөөлүү болсо мыйзам алдында жооп берерин, аны актоого аракет кылбай турганын айткан. Белгилей кетсек, 17 ноябрда Караколдо медициналык колледждин директору өз үйүндө мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү делинип кесиптеши кармалганын укук коргоо органдары кабарлаган. Бу кандай болот? Мен окуган боюнча ар бир адам киши өлтүргүч болгон күндө дагы анын да укугу бар. Анын да укугу бар. Кудай бар, Кудай жазылайт. Биздин соттор жазылбаса дагы. Бирок ошонун аркасы менен эмне үчүн менин аты жөнүмө чыгарышат? Эмне үчүн бала бакырамды айттырышат? Эмне үчүн биздин адрестибизди айттырат? Бул пока подозреваемый да. Муну сот далилдей элек да. Мен ойлоп атам, 37-жылга кайра келген экен. Биздин
Урматтуу президентибиз деле бекер айтпайт экен. Милициялар сатылып кетти, милициялар таза иштебей калды. Мен өзүм башыман өткөндө түшүндүм мен. Бул милициялар таза иштебей калыптыр. 37-жыл болуптур. Булар өзлөрү тергөө, өзлөрү чечип, адамдын тагдырын өзлөрү соттун да ролун ойноп калышты. Прокуратура, соттун эмне кереги бар анда? Эмне кереги бар алар? Эгер милиция өзү чечип, өзү билемдик кылып калса, бул кандай болот? Эми мындан аркы чыгарылыштан кыскача. Оштон Хакасияга түз учу отурган каттама ачылды. Кыргызстандыктар Россиянын Абакан же Кызыл аймактарына жетүү үчүн Красноярск, Новосибирск шаарларын кыдырбастан түз жете алышат. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митингке чыгышты. Каракол лыжа базасы ачылды. 27 ноябрдан баштап база лыжа сүйүүчүлөрүнө эшигин ачып, алыскы Америка, Европадан туристтер келишти. Дары-дармек соодасы өлкөдөгү эң кирешелүү тармактардын бири. Ага көбүнчө жөнүкөй жарандар эмес, белгилүү ишкерлер, чиновниктерээлик кыларын бүгүн тармактык комитетте депутаттар айтышты. Кыргызстанга дары-дармектердин мыйзамсыз алынып келиши боюнча коомчулукта нааразычылыктар жаралып, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Аталган комиссия жыйынтыгын чыгарды. Кыргызстан бейтаптардын санынын көптүгү менен Орто Азиядагы 4 мамлекеттин катарын толуктады. Ал эми өлкөдө бейтаптардын санын кыскартуу аракети мындай турсун, дары-дармектердин мыйзамсыз алынып келишинен улам адам өмүрүн алган окуялар катталган. Кургагучукка каршы ФС-1 препаратын мыйзамсыз сыноодон өткөргөндө анда 2 адамдын өлүмүн алып келиптир. Дагы 10 адам өлүм астында деген маалымат чыкты да, буга кандай жооп бересиз? Поэтому я на тот момент не знал, о чем идет речь. Мен ал убакта билген эмесмин, эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын. Бул боюнча массалык маалымат каражаттары жазып чыгып, кылмыш иши козголгон. Менимче тергөөдөн соң баары айкын болот. Башка жактан алынып келинген дары-дармектер Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти тарабынан текшерүүдөн жана лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүлүп, дарыканаларга сатыкка чыгышы керек. Бирок депутаттар дары-дармек департаменти өз ишин башка багытка буруп, акуй көкүйдөгүлөрдүн ири каражат алып туруу булагы болуп калгандыгын айтышат. Дүйнөдө эң чоң коррупция бул курал сатуу. Экинчи бул дары-дармек сатуу. Анан департаментте бизде коррупция жок дегенге башына суук тийгенлиги шишенбесе, мында жөнөкөй киши шишенбейт. Талант Батыралиев бул эч кандай реформага жөндөмсүз, иши аз, бирок сөзү көп министр болду. Ал шайланганда мына 5-чи чакырылыштын депутаттары ушул чет өлкөдө иштеп келди. Бул өзгөртөт, ушул дары-дармек саясатын, саламаттык сактоо саясатын өзгөртөт деген чоң үмүт бар эле. Бирок андай болгон жок. Мына Талант Батыралиев ар бир комитетке катышат. Бир дагы элдин пайдасына иштеп, ушул биздин жарандарга пайдалуу бир дагы мыйзам долбоорун алып келген жок. Кыргызстандын эли дарылар жагынан кооптуу абалда. Анткени дары-дармектердин коопсуздугуна мамлекет тараптан кепилдик берилген эмес. Учурда жасалма жана мөөнөтү өтүп кеткен дарылар сатууда көп экендигин депутат Айсулуу Мамашева билдирип, миллиондогон жарандардын өмүрүн коркунучка кептеген департаменттин жетекчисин сынга алды. Вы же подвергаете здоровье 6 миллионов населения опасности. Через ваши руки проходят все препараты, которые поступают на рынок Кыргызстана. 10 лет. И такой результат. Это удручающая ситуация. Это ужасающая ситуация. И вы еще улыбаетесь и перебиваете нас. Вы убиваете граждан Кыргызской республики. И я думаю, здесь это понятно уже каждому, кто сидит в этом зале. Эксперттер департаменттин элегинен дарылар тийиштүү деңгээлде өтпөй, башка өлкөлөрдө өтпөгөн дарылар Кыргызстанга экспорттолуп келүүдө дешет. Ал эми депутаттар бул көйгөйгө чекит коюу үчүн маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында карамай болушту. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Илимдер академиясында окумуштуулар митинг өткөрүштү. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митингке чыгышты. Акция академиянын башкы имаратынын алдында өттү. Алар илимди жоготпогула, кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды кармап алышкан. Улуттук илимдер академиясы реформанын негизинде 40% кызматкерлерди кыскартаары маалымдалган. Эгемендүүлүк алган жылдары академияда 4000 кызматкер иштесе, учурда 1940 адам калган.
Bilimler Akademiyasында 4 отделение бар. Биздин отделениеде биология, химия, сельское хозяйство, медицина отделде. Ошол отделениянын жыйынтыгы боюнча биздин институт өзүнчө калсын. Бул себеби лидер, эң алдындагы институт деп ошондой чечим кабыл кылган. Ошол чечимге карабай биздин Президиум Академия ок бизди башка багыттарга институтка кошуп жатат. Алардын башын бириктирип, биз мамлекеттин бизге бөлгөн каражатын экономдоо, оптимизация. Бул өкмөттүн тапшырмасы. Научный направлениянын бардыгы бүгүнкү күндө калып атат. Только башкаруучулардын саны кыскарып атат деп коомчулук ушуну билиш керек да. Социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров калаада пенсионерлер 4000 сом менен бир ай жашаса боло тургандыгын өткөн аптада айткан болчу. Мындай маалымат коомчулуктун талкуусуна алынып, социалдык желелер аркылуу жетекчинин дарегине да сын пикирлер жолдонду. Чынында эле учурда пенсионерлердин жашоосу кандай? Өкмөт тарабынан берилген акча алардын муктаждыгын канааттандыра алабы? Бул багытта кеп учугун кесиптешим улантат. Салтанат Кадырова көп жыл бою соода тармагында жана мугалимдик кесипти аркалап жүргөн 60 жаштан ашкан каарманыбыздын пенсиясы араңгана 5000 сомду чапчыйт. Бирок шаар жеринде өкмөт берген бул каражат бир ай жашоого жетпей тургандыгын айтып, жолдош экөөнүн пенсиясына эптеп жан сактап келаткандыгын жашырбайт. Ошо шаар жеринде жетпейт экен ушу пенсия. Кошулган менен деле ошо тамак аш кымбат, дарыланабыз. Мисалы, мен өзүм дарыланып турам, давление болуп. Ошого тиги дарылар да кымбат. Эң эле арзан дарылар капель салам 400дөн өйдө болот. Ошо пенсия ана коммунальный услуга, сууга, мусорго, светке, жылуулукка төлөгөндөн кийин ошо пенсия тартыш болуп жетпей калат экен. Азыркы күндө азык-түлүккө болгон баалар жогорулап, инфляциянын натыйжасында акчанын күчү кете баштагандыгын эксперттер белгилешүүдө. Дары-дармек сатып алууну эсепке албаганда, Соцфонддун төрагасы айткан 4000 сом 10 күнгө гана араң жетерин ардагерлер айтышат. Азыр 3000 сом болду өткөндө. Азыр 3000 сом да пенсия жетпейт да. Средний 4000 жок. 3000 азыр пенсия. Баягы 120 сом акча болчу алган. Азыр 120 сом акча болуп калыптыр. А пенсия чыкканда охрананын акчасы менен пенсияга чыктык. 2,5 миң сом ошондо тек сакорен кошуп атат ошондо. Ошол акча менен пенсияга чыктык. Ана акча жетпейт эч нерсеге. 4000 сом менен өзлөрү жасасын. 4000 сом эмнеге жетет? Тамакка кетет, кийимим жылаңыч жүрөлүбү. Жетпейт эчтеке сайбай. Азык-түлүк, жашылча жемиштердин баалары кандай экендигин өз көзүбүз менен көрүү максатында базарга башпактык. Болжолдуу түрдө бир адамга айына канча акча кетерин аныктап көрүүгө аракет кылдык. Бир капун 1100 сом. Уй эти 3 килограмм 300 сомдон 900 сом. Өсүмдүк майы 3 литри 250 сом. Кум шекер 4 килограмм 50 сомдон 200 сом. Күрүч 2 килограмм 80 сомдон 160 сом. Макарон 3 килограмм 40 сомдон 120 сом. Ал эми жашылча жемиштерге жана башка керектөөлөргө 1000 сом чыгарганда өкмөт төлөгөн 4000 сом иштетилет экен. Бирок биз азыр коммуналдык кызматтарды эсептеген жокпуз. Пенсия системасы реформага муктаж. Себеби пенсия алуучулардын ортосунда айырмачылыктар жогору. Андыктан өкмөт белгилеген каражат менен жашоо мүмкүн эместигин айрым талдоочулар ачыкташат. Эң төмөнкү жашоо деңгээли минимум деп коет, бул жок эле дегенде 6000 сомдон тегерегинде. Бул эмне деген акча 6000? 6000 деген оорубай, сыктабай, таптаза жүргөн адам бир ай өлбөй, ачкадан өлбөй жашайт деген нерсе. Ал эми 4000 сом пенсиянын эң минималдык деңгээли болсо, буга албетте жашаса болот, бирок бомжулар деңгээлинде да. Ушуга жашай алат деген адамды мамлекет башындагы ошонун өзүнө жок дегенде 2-3 айга ушул сумманы берип туруп, анан кийин эме жашап көр десе көрөт элем да. Көпчүлүк ардагерлерден пенсияңар жетеби деп сураганыбызда дээрлик бардыгы жетпейт, уул кыздарыбыз жардам берет деп жооп беришти. Ал эми бала чакасы жок карылардын көргөн күнү кандай болуп жатат деген суроолор ачык бойдон калууда. Ардагерлер 4000 сомду бир айга жеткирип жатышса, айына 100 000 сом айлык майын алган мамлекеттик чиновниктер бар. Алар казынадан алган акчасын жашырбай эле декларацияга көргөзүп жүрүшсө, балдары кымбат машиналар, буюмдар менен сүрөткө түшүп, чет өлкөдө эс алып жүргөн сүрөттөрүн интернетке чыгарышууда.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 120 000 сом айлык алат. Бул президенттин айлыгынан дагы жогору. Мындай көп айлык алганын башкы банкир жашырбайт. Бүткүл дүйнөлүк банкта иштеп жүргөндө айына 345 000 сом айлык алчумун. Мени бул кызматка чакырышкан. Демек төлөшсүн дейт ал. Мугалимдерди, дарыгерлерди жана социалдык тармактын кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу максатында түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы $4000. Сомго которгондо 276 000 сом айлык алат экен. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков айтып чыкты. Ипотекалык турак жай кымбат болуп, көпчүлүк насыя алгандан баш тартышууда. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын баасын төмөндөтүш үчүн аракет кылыш керек болчу. Бирок жетекчиси дагы, орун басары дагы очойгон айлык алып, эч нерсе кылбай отурушат. Сиздин айлык баяныңыз канча? Бул маселе боюнча көп сөздөр болду. Биздин эми маяналарыбыз бул жерде ар бир Түзүрө жооп бергиле, мынча деп элем билесиз деп айлык алып атасыз. Мен колго алган каражат, колума алган, колума тийген 72 000 сом. 72 000 сом айлык алып атасыз. Силердин айлык баяна ушул жанагы кредиттин ичинде да ушул немен турабы? Ушуларда отурасыңар да. 2%. Биздин иш аракеттерибиз ошол албетте ошол эми мындай өздүк нарктын ичинде турат. Рахмат. Көрдүңүздөр. Бул Кыргыз Орусия өнүктүрүү фондунун акчасы. Мында чыккан бекин акча. Ал менен биз кимдерди багып атабыз бүгүн? Байкуш жана мугалимдер эмес, 234 мугалим, бир 100га жакын эле врачтар алып, башкасы бар. Кимдер пайдасын көрөт? Пайдасын көрөт банктар, анан өкмөт, анан ушулар айлык менен. Башка эч ким көрбөйт. Карапайым эл зыян тартып атпайбы? Ошолордун, байкуштардын пайызын, төлөгөн пайызын силер айлык кылып алып атпайсыңар. Сиздики орун басардыкы 72 000 сом болсо, мен билем төрагасыздык где-то бир 2-3 000 доллардын тегерегинде. Айлык акыдан тышкары мамлекеттик чиновниктер тендерлерде, сатып алууларда өз кызыкчылыгын биринчи орунга коет деген сөздөр айтылып эле жүрөт. Жергиликтүү компаниялардан сырткары чет өлкөлүк компаниялардан дагы ар түрдүү белек бешкектер келип турары маалым болду. Ага транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров Кытай компаниясынын кымбат унаа белек алып минип алганы далил. Министрдин креслосуна тартылган Land Cruiser кийинчерээк Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевка белекке берилген. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы бул Кытай компаниясынан келген биринчи белек эмес экенин ачык эле айтты. Бизге белгилүү болгон нерселер ушул. Алардын кызыкчылыгын коргоп берген чиновниктер дагы кандай нерселер менен сыйланып жатканын биз билбейбиз. Бул наркы $43 000 турган Хаблец маркасындагы кол саат. Ээси бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун уулу. Ал бир бөлмө суткасына $600 турган Сингапурдагы мейманкананын Infinity бассейнинин фонунда сүрөткө түшкөн. Ошондой эле Райым Миллион деген кайманат менен белгилүү болгон бажычынын уулу Британиянын жана Дубайдын мейманканаларынан түшкөн сүрөттөрүн интернетке чыгарып турат. Темир жол бажы кызматынын башчысынын орун басары Кадыр Кенжеевдин кызы ар дайым кымбат буюмдары менен мактанып келет. Dolce Gabbana'ны кийсе, Mercedes BMW-нын кымбаттарын гана минип жүрүшөт. Жакында турмушка чыкканда жол толо кымбат машина менен шаар кыдырып жүрдү. Булар ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун Массачусетс университетинде окуган уул кыздары. Булар Бостондо студент болуш үчүн жылына $50 000 сарпталарын дагы интернетке жазышкан. Анын 30 000 окуунун контрагы гана. Ардагерлерди 4 000 сомго жашатам деген чиновниктер жана алардын уул кыздары кантип жашап жатканын көрдүк. Жок кадырым бар билбейт дегенде ачка отурган ардагерлер эмне күн көрүп жатканы менен булардын иши дагы болбосо керек. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. Коргоо кеңеши кыргыз патенттеги коррупциялык көрүнүштөрдү аныктады. Өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматынын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол жана 17 коррупциялык тобокелчилик бар экенин Коргоо кеңеши аныктап чыкты. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыйакы, патент алуу, ойлоп табуучуларга финансылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен коштолот. Бул тууралуу Коргоо кеңешинин катчылыгы маалымдады. Натыйжада кыргыз патенттеги коррупцияны жоюу үчүн жумушчу тобуна 2 жумалык мөөнөт берилди. Атамбаев күйөө баласы президент футбол федерациясынын президенти болуп кайрадан шайланды. Кыргызстан футбол федерациясынын президенти болуп кайрадан Семетей Султанов шайланганын федерациядан билдиришти. Жаңы президентти шайлоо жекшемби күнү өттү. Султанов жалгыз талапкер катары көрсөтүлдү. Анын талапкерлигин 50 федерациянын 50 аймактык өкүлдөрүнүн бардыгы колдоду. Футбол федерациясынын президенти 4 жылга шайланат. Султанов бул кызматка биринчи жолу 2012 жылы шайланган. Ал баңгизаттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Алымбай Султановдун баласы жана Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы.
Күн жылыгандыктан дарыялардагы муздун көтөрүлүү коркунучу жогору. Жакынкы күндөрү өлкө боюнча күн жылып, тоолуу аймактардагы жолдордо көчкү түшүп, дарыядагы муздар көтөрүлүшү ыктымал. Бул боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология агенттигинин директору Зарылбек Этибаев билдирди. 28 ноябрдан тарта 3 декабрга чейин аба ырайынын кескин жылып, күндүзү 10 градуска чейин көтөрүлөрү күтүлүүдө. Ошондуктан тоолуу аймактарда көчкү жүрүп, дарыяларда муздардын көтөрүлүшү ыктымал. Мисалы 2012 жылы Аларча суусунда муз көтөрүлүп, ага жакын жердеги үйлөр жана Ош базарынын тегерегиндеги курулуштардын айрымдарын суу каптаган, деди Этибаев. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматы менен кесиптешим Айжамал Эсенбек кызы тааныштырат. Амандыкта көрүшөлү. Рахмат, Тимур, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 29 ноябрда Бишкек шаарында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундага жетет. Абанын температурасы: Баткен облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 0-5 градус болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 3-8 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 1-6 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус, күндүз 1-6 градус болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.